Assalamu алейкум. Кыргыз эли жана кыргызстандыктар, силерге кайрылуум. Азыр болуп аткан саясат жөнүндө 120 депутат боюнча жестко кайрылуумду айтып коеюн. Мен да патриот катары, Кыргызстандын жараны катары, кыргыз эли үчүн ушул жүрөктө күйүп аткан сөздөрдү чыгарып коеюн деп чечтим. Ушул 120 депутат боюнча мен жестко кайрылуумду баштайын. Анда 120 депутат бизге кереги жок. 99'dan сурасам, 100 адамдан сурасам, 99'у айтат 120 депутаттын кереги жок дейт. Бирөөсү мен бийликке кызыкпайм деп коет. Эгерде биз азыркы убакта бийликке реагировать этип, мында оюбузду буруп, бийлик жакшы жака үндөбөсөк, бийлик эч качан жакшы жака кетпейт. Булар биздин каныбызды камардай соруп, болотого тыгып, жарга такап койгон бийлик азыр. Силер бардыгың адашып атасың, азыр бийлик ишенипчи. Бийликке ишенбегиле. Бийлик 30 жылдан бери ишенип келип, ушул жашоого келдиңер. Бул 30 жылдан бери ушул жашоону көрсөттүңөр бизге. Биз жаркын жашообузду силер бууп кысып койдуңар. Азыркы мугалимдер, директорлор, ушул 120 депутаты, президенти, укук коргоо органдары бардыңар, болотого тыгып койдуңар. 10 000 сом, 13 000 сом кантип жашайм дейсиң, коррупцияны кантип жок кылам дейсиң. Ошол силер үчүн, силер ошол незаконно ушуларды шайлап, ушул жерге кан соргучтарды отургузганыңар үчүн, голосуңар сатканыңар үчүн, жаштардын келечеги буулуп, тентип, мигрант болуп, жаркын жашоону мигрант болуп өтүп кетти. Азыр келечек жаркырап, окуп, билимдүү болуп, биз дагы бүт өзүбүздөн бирдемкелер ойлоп таба албай калдык. Биз мигрант, азыр биздин мээбиз, программабыз только жумуш болуп калды. Адам башка эчтеке жок. Кантип акча таап, ошол 120 депутатчы креслону сатып алып жөн эле отурат. Сүйлөсөм Мамбеков менен Жанар Акаевтан 1-2 сөз сүйлөп коет, кыздар менен бир Эльвира бирдемке деген, анан калган Атажевтан 1-2 сүйлөйт. Калганын тааныбайм дагы, билбейм дагы. Мен 5 жылдан бери саясатты көрөм. Ушулар не кылып атат, жөн эле жүрүшөт. Ушул жүрөк акыры чыдабай сүйлөй турганга келдим. Давайте бардыгыбыз айтайлы, 120 депутат тараттырып береличи. Тараттырып берели, буларчы 5%га түшүрөйүн десе, Жанар Акаевтарчы, Мамбековтар 5%га түшүрөйүн десечи, 7%дан түшүртүрбөй койду. Себеп булар кайра эле ошо программа менен иштейм деп атат. 30 жылда ошол эле адам, ошол эле көрүнүш. Азыр силер дагы китеп тараттат, мугалимдер башка кылып атат. Мугалимдер сен жакшысың деп атасыңар, бардың, билип атам. Анан айлыгыбыз аз дейсиң. 30 жылдан бери айлыгын көтөрүлбөгөн, азыр дагы 1-2 күндүк бир 10 000, 20 000 сом акча чогултушуң мүмкүн. Ошолор сага берсе, жүгүрүп соседтериң буларга кирип голосторун алып бересиңер. Бардыңар, тууганым, соседим, коңушум дебегиле булар таратыш керек. Силер ушул сатып ушул даражага келтирдиңер Кыргызстанды ушул даража батырдыңар, карыздарды баштан кылдыңар. Ар бир үйдө минимум $1000 башыңарда бар, туулуу элек балдарга чейинчи. Туулса $1000 башы кыйылат да. Карыз 120 депутат, буларды эл шайлайт, эл иштен алат. Өзү увольнение кылбаса, мисалы үчүн арыз жазып кетпесе, булар эч ким иштен албайт экен. Бизден эл шайлаган деп ошентишет экен. Буларды тараттырыш керек. Булар 7% кылды. 7%дан булар кайра эле ошолор бизнесмендер, ошол эле олигархтар келет. Биз билебиз кайсылар кимдер бай экенин. Элдин арасынан чыккан 5% кылып, элдин арасынан чыксын деп 10 миллион кылып, ойга келген ойлоо оттошуп атат. Бардыгычы силерге айтып коеюн, булар эч качан өнүктүрбөйт. Давайте буларды тараттырып берели да, элдин арасынан бир 20 эле депутат таап чыгайлы. 20 эле ушул эл күйгөн, эл үчүн иштеген, жестко айтканын кылдырган депутаттар керек бизгечи. Бизге ойрго бар 120 килограмм болуп отуруп кресло деп жөн эле. Бизге кереги жок ондойлорчу. Эл тешкилдеп атып, айтып атып, кылдырып атат. Силер депутаттар сүйлөтүп атат. Интернеттенчи. Анан чыгып сүйлөп коюп чечтире албаганыңарда не кереги бар? Коркоктор кереги жок. Коркок депутаттар, коркок башка прокуратурада иштегендер, укук коргоонунда иштегендер, коркок адамдар эч качан Кыргызстанды оңдоп кете албайт, билип койгула. Кыргызстанды эч качан оңдоп кете албайт. Корккон адам ишим жоготом деп коркосуңар, укук коргоон органдары, соттор. Эгерде биз ушуларга каршы чыгып койсок, иштен алынабыз, эл үчүн туруп берип койсок,
эртең бизге дагы камап биз дагы камап коет деп коркуп жүрүп ушуга келдиңер. Коркок адам болсоңор, коркок болсоңор ошол ишке барбай эле койгула, колуңардан келбесе. Булар коррупция менен күрөшө албайсыңар өзүңөр коркок болсоңорчу. Эрктүү, дуктуу, кармаган жерин толук чыгара турган коргондор керек бизгечи. Тарыхта кала турган продажный, бирөөнүн кызыкчылыгы иштеген, эл сатып кеткен ук коргондор бизге кереги жок. Эркекче мындай өзүңөр ойлогула. Силердин ата-энеңер, силердин дагы баардыгыңар болгондо туурабы? Силер канча чоңойткон, кандай үмүт менен ушул элге кызмат кылсын, элдин немесин. Кайра силер элди таптап, элди жерге сүдүрөп, УКМК алып кирип бөйрөгүн түшүрө уруп. Бул болгон эле факт, болгон эле факт. Буну билип жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Биз көзүбүз бар, Кудайга шүгүр, угабыз, кулабыз бар. 120 депутаттардычы жаштар ушулчу 30 жылга артка тартып, 30 жылданчы балота батырганчы ушул чоңдор болот, өзүбүздүн чоңдорубуз. Ата-энеңер жаштар, Жети областынын жаштары, бардык областта айтып кетпейин атыңардычы. Чыгыпчы, эркекче сүйлөп, эркекче дуктуу болуп, коркпогулачы, коркуп жүрүп ушу тентип кеттиңер. Москвадагы эле мигранттар жөнүндө айтып коеюнчу. Мигранттар жөнүндө кыздар, апалар, эжелерчи. Эркектер эптеп кетет любой жердечи, эркектин кылат. Кыздар, апалар балдарын таштап кетет, ыйлайт, түнүч пол жуат, туалет жуат. Келип чарчагандан сагынып, Кыргызстан сагынат, баласын сагынып ыйлайт, ошолорчу мен өзүм көрүп калдым ыйлагандарынчы. Булар силер ойлойт. Булар ойлойт, бийлик ишенбегилер, Баткендегилер бардыгыңар ишенбейли бийликечи. Бийлик чечип бере албайт, бийлик кыла албайт, бийлик силердин үнүңөргө жетпейт, бийлик укпайт, жетсе дагы кылбайт, үнүңөр жетсе дагычы. Бийликке мына 30 жылдан бери ишенип келип эмне болуп турабы? Мигранттар тентип эжелериң, апаларың иштен келип ыйлап Кыргызстан сагынып, жаштар кетип барыпчы ошол жерде 10 жылдап жүрүп, убакыт кетип, орустардын жаман сөзүн угуп жүрүп, орустардын ишин кылып, орустарга ушундай жалдырап, иштен алып койбосо экен, деп айлыгын бербей. Анан булар отурат силер саган айлыгыңа, немеңерчи, биздин экономиканы көтөрүп атат, анан жыргатып атат депчи. Жыргатып атат, силер ыйлап, ушундай чырчырап, неге ушул Кыргызстанда жүрбөйм мен дагы жыргап, Кыргызстан болгондо бияка келбейт элек деп жүргөнүңөр канча? Бул туура эле сөз. Мына талада калдыңар, кимиңди уктей, элдер бияктан тытып, бияктан Адахан Мадмаров сүйлөдү, бияктан Ташиев сүйлөп атат, бияктан Гүлзат Мамытбеков, активисттер сүйлөп атат, журналисттер, азаттыктар чыгып айтып атат, продажный журналисттер, кимдин немесин коргоп атасыңар билбейм, продажный журналисттер бар, жакшын жаман кылып, жаман жакшы кылбагылачы, суран иче силерден, Азыр 21-кылымда силер күчтүү экенсиңер, азыр билип турабыз кандай жакшы адам жаман кыла бергениңердичи. Азаттык силер чыгып эл үчүн туруп берип койгулачы, силер независим экенсиңер, эч кимге сатылбайт экенсиңер, токочу, акыйкат дейт экенсиңер, атыңардан азаттык экен, азаттык. Элди үнүнү жеткизгилечи, бүт айткылачы, элдин оюн айтчы, 120 депутатка чыгып сурап берчи көчөдөгү адамдарга 120 депутат боюнчачы. Эч ким айтпайт, булар кереги жок, булар жейт, булар тонойт, булар башка эчтекени айтпайт. Ошол эле комментарий. Булар барын таратайлы, достор, туугандар. Элин арасынан чыгарайлы патриотторду. Мен айтып коеюн, Баткендин элиге айтып коеюн, силердин оюңардычы ошо Ташиевке эле баргыла, бийликтен көрчү. Ошол кайра барып, ошол кичине көйгөйүңөр чечип, азырчы мамлекетке, эжекелер айттым, эжекелерге, Баткендин эжекелери, Оштуку, Жалал Абад, Нарын, Көл, Талас, Чүй барын айтып атам, силер сатпагылачы голосту, айтпагылачы 1-2 миң сом акча алып, ошолорду эртең вечно 10 миң сом айлыкка жетпеген айлыкка иштеп жүргүчечи, ушул өзүңөрдүн балдарыңардын, өзүңөрдүн тууганыңардын балдары үчүн сатпай, ушул Кыргызстанды өнүгүш үчүн кийин ошол балдарым мага окшоп 7 миң сом, 10 миң сом айлыкка жашачычы, 30 миң, 40 миң, 50 миң сомдук айлык жеткизебиз, иншалла жеткизебиз. Ушу жаштарды голостон сатып, бирөөлөрдүн кызыкчылыгы жөнүнө эле 10 миң сом китеп таратып койсо, ректорлор, башкаларчы, могулар жогорку окуу жайлардыкычы
студенттерге кысым көрсөтпөгүлө, могу шайлабасыңар депчи. 5000, 2000 сом, 3000 сомдон айлык неме акча таратыпчы шайлатпагыла. Карантинде көрдүк, карантинде бийлик кандай экениңерчи. Ошол элди келип, элдин көйгөйүнү угуп айланбадыңар ушулчу. 2000 сомдон ошону таратпадың карантинде ачка жаткан элиңечи. Эми азырчы бизди ойлогон жок буларчы. Булар только азыр кантип шайлоодо бирдеке кылып өтүп алсак деп ошону эле ойлоп атат. Силер эч ким ойлогон жок. Эч ким элди эл ойлоп атат, элге эл жардам берип атат. Азыр ойломосоң кеч болуп атат. 30 жылдан бери кеч болду. Дагындан эле кеч болуп атат. Ошону ойлонгула, туугандар. Силер бул бийликке сатылып, ушул даражага балотага келип тыкканыңар үчүн рахмат силерге. Биз эми ушул балотаны кантип тазалап чыгабыз? Жаштар, только жаштар келечек, жаштардын колунда дегендей демилгейлейли, таза коом, жаркын жашоо, жакын келечек үчүн патриоттор. Силерден тил бар, клуб десе, тачка десе, машина десе, кыздар десе, балдар десе, лайк басып, ушундай укмуш эле болуп кетесиңер, туурабы же жалганбы? Жакшы видео болсо лайк басып, анан комментарий жазып, мондой деп. Кыргызстанда жашайсыңбы, эркексиңби, аялсыңбы? Кыргызстанга күйүшүң керек. Кыргызстан болбосо сен эч ким жоксуң, сен эч кимсиң. Кыргызстан бар үчүн, кыргыз болуп төрөлгөнүң үчүн кыргыз болуп көтөрүп жүрөсүң. Башка мамлекетте Кыргызстан болуп танылып жүрөсүң. Эс ушул Кыргызстан эртең ушулар коррупционерлер жеп, тоноп, бүтүп башка мамлекеттер өткөзүп берип койгондочу. Көрөм ошондо Кыргызстандын бары беле жок беле депчи. Баткен эле силер өзүңөр күчтүү болуп, өзүңөр бир фонд ачып, өзүңөрдү коргой турган оружие бирдекелерди эмнелерди аласыңарбы, эмне кыласыңар? Эми оружие дегенде эмне эми баш кийим, саш кийим багындайчы, таш баш ыргытканыңар башка коргоно турган бирдемкелерди алып, өзүңөр коргобосоңорчу, мамлекет силер коргоп бере албайт. Мамлекетке ишенбегиле, дагы бир жолу айтсам, ушул ишенип 30 жылдан бери болотого жарга такаган ушул бийликтерге ишенбегиле силер. Болосуңар сатпагылачы, бир 2 күндүк укатка жетип жыргап жашайсың 2 күн. 2 күндөн кийинчи ошол эле 5 жыл ошентип жашайсың, 5 жыл, 5 жыл. Жөн бир көчөгө шагал төктүрүп бирөөгүң барып ичине сталба кой берип коюпчу, бир ошентип алданып койчу, анан моинт кыл бербей даканса. Булар алдайт. Азыр силердин оюңарды бурат башка жакачы, бийликтен ушулардын ой бурулса, биз булар силер ойлогон жок. Силерди ойлогон. Камакта жаткан Садыр Жапаров болгон бир гана кыргыз үчүн күйүп, кыргыз ошону даканса колдоо бере албай койдуңар. Себеп өзүм арабам, өзүм тартайын. Кой бийликке тишпейин. Бийлик сен үчүнчү. Башка жерге барып жалдырап калсаң, бийлик сени кидайт этип кетип дейт. Бийликтегилер сени кидайт этип, ушул немедегилердичи, активисттер барып алып келтирди ушул боюнчачы, могуларчы, ызылдап атыпчы, талада калган мигранттар. Мигранттар силерди ойлобойт. Канчаң спецприемде, канчаң камалып атасың, канчаң незаконно документтериң жок бияктан келе албай жатасың, бардыгын билип турат, көрүп турат булар, кылбайт. Потому что булар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзү үчүн жүрүшөт булар. Бары айтып коюн. Коркпогула, сүйлөгүлө. Тарыхта жазыла турган адамдар бул 120 депутат президент эмес, ушул Садыр Жапаров болду. Садыр Жапаров, ушуга окшогон Адахан Мадмаров, Ташиевке окшогондон бирки активисттер болушу мүмкүн. Тарыхта кала турган адамчы, потому что алар эл үчүн күйүп атат, эл үчүн. Булардын сабатсыздар, чабалдар, 120 депутаттын коргон органын, өкмөтүн, булар чета интерес, они делают бирөөлөрдүн кызыкчылыгын коргош үчүн. Биз элди ойлой жатат, президент болсо да чыгып, мен мону кылдырып атам, мен мону 35-ини каматып коем, мына 35 дебатта айтканын кана президент Сооронбай Шарипович деген кана бул эмне жөн эле атыга жүрөбү ал жерде президент болуп. Чыгып элге далаш этип койбой, мен мону кылдыртам, могу боюнча көрүп атам мен YouTube'дан силер эмне деп атканыңарды деп. Кандай эмне ал эмне эл шайлабагылачы, ушундай колунан иштей кебеген президенттердин оларынчы. Коркпогулачы, булар бириңди коркутат, экиңди коркутат, үчүңдү коркутат. Бардың чүмчүтө албайт, бардың чүмчү албайсың, бардың
ушул совестиңер дан жок, ушулардынчы совесть жок булардачы. Айтып коеюн, бийлик, дүйнө, акча, бүт дүйнө сага 2 метр жер подарить этет. Ошол дүйнөңдү алып кетсең, мен сен кол чабат элем. Дүйнөңдү эч ким алып кете албайт. Дүйнөң буякта калат, бул дүйнөдө сен өзүң кетесиң. Нар жакта сени кантип сурап алышымды ошондо билесиң, ошондо бул акчага көзүң көр болуп, көзүң май басып, Кыргызстанды сатып аткандар, жеп аткандар, тонуп аткандарчы. Көрөсүңөр бардың YouTube ачып, мен билем, уккоргандар, могулай бүтүңөр көрүп билип турасыңар, реагировать эте албайсыңар, коркоксуңар. Себеп ишти жоготуштан, эртең бизden камап коюштан, бирөөнүн интереси, Кудайдын алдыга баргандачы, акчаңды алып бара албайсың, бир носки сени мондай эле голный эле алып барып көмөт. Ошондочу, ошол ар бир кылган ишиңечи жооп бере албайсың, тозокто, окорочкада жарт этилип атканыңда андан кийин ошондо тоба кыласың да. Тирилтчи мени Кудайым, тирилтчи, ушул кылган күнөөлөрүм үчүн кайра мен Кыргызстан үчүн күйүп неме кылып берейин дегендер. Жети областтын эркектери, патриоттору, силерге кайрылам. Блогерлерге, ырчыларга, ошолор үчүн ырдап реклама кылып бербегиле. Эл үчүн, элдин максаты үчүн чыгып силерден сүйлөп койгула. Силерде дан элсиңер, силер дан элдин ишин кыласыңар. Элге ырдайсыңар, элди реклама кыласыңар, тамак ашты, ресторан, элдин ишин кыласыңар. Элге эл жардам берсин, элге силер жардам бергиле. Эртең силерге дан башыңарга иш түшкөндө элге кайрыласың, уккоргондар силерди признавать этип койбой калат ошондочу. Омарга окшоп, Омардан бирде неме болгон, ошондо элге кайрылган, эл барган. Ошон үчүн эл менен эл болгула, эл менен сел болгула. Силерден Кыргызстандын жаранысыңар, силерден кыргызсыңар. Эгерде ошону айтып чыкпасаңар, силер анда коркоксуңар бардыңчы. Коркуп жүрсүңөр, Кыргызстан болотодон чыкпайт эч качан. Ушунча кайрылган элдин, күйүп аткан эл, патриоттор, ыйлап мигранттар Кыргызстанга эле келбеди деп ыйлап жүргөндөрдү, чек арада баткендиктерди, эртең Нарынды алат, эртең Баткенди алат, эртең Ошду алат, бия Казакстан алып коет, Кытай алып коет, Өзбекстан алып коет. Анан биз каяка барабыз? Булар бизди каныбызды соруп, камардай болуп отурат. Симик Жапыкеев дагы күйүп айтып атат. Садыр Жапаров убагында күйгөн, Адыхан Мадмаров күйүп атат. Эч кимиңден реакция жок. Койгулачы, Кыргызстан үчүн күйгүлөчү, сураныч силерден, сураныч. Сатпагыла голосуңарды, 120 депутаттарды. Кереги жок. Статусуңа кой, кереги жок деп машинаңа чапта. Ата журт, СДПК деп маршруткалар чаптап жүрөт, маршрутниктер силерден көрөсүңөр буну. Чаптагылачы, 120 депутат кереги жок деп. Чаптачы, статусуңа койчу, балкондоруңа илчи. Ар бир көчөнүн башында барактарга жазып алып, чык 120 депутат кереги жок. Тараткыла деп чыккылачы акцияга. Митинг кылай эле койгула, ак үйгө барчы. Ар бир көчөнүн башына 5-10 чыгып монтип эле кагазыңарды алып кереги жок дегилечи. Журналисттер, азаттыктар эл үчүн иштеп берип койгулачы, ушундай да. Таза коом, таза жашоо, жаркын келечек үчүн. Жаштар өзүбүз турайлы. Жаркын жашоону өзүбүз создойт эле. Баарын аракет кылсаң берекет болот. Салам алейкум.